Кыргызстандын бир нече жолу мүмкүнчүлүгү болгон. Генералдык келишим боюнча 2007 жылы Кумтөр биз тарапка толугу менен өтмөк. Ал шартты 2003 жылы Акаев түзгөн келишим менен жоюп салган. Экинчи жолу мүмкүнчүлүк 2009 жылы президент Бакиев тушунда болгон. Үчүнчү жолу 2012 жылы президент Атамбаевдин тушунда Кумтөр жер алдында алтын казуудан баш тартканда болгон. Бүт соглашенияларда жазылуу экен. Жердин астында алтын казуудан баш тартса, өкмөт бөлөк компанияларды чакырып алат, же болбосо өзү жер астында алтынды казып алат деп. Мына ошол эркиндей мүмкүнчүлүктү биз 12 жылы жоготуп алдык. Акаевдин убагында 156 тонна алтын, Бакиевдин убагында 68,2 тонна алтын, Атамбаевдин убагында 132,6 тонна, Жээнбековдун убагында 52,9 тонна алтын сыртка ташылып кеткен. Бардык президенттердин убагында Кумтөр боюнча ар кандай көптөгөн комиссиялар түзүлгөн. Бирок алардын олуттуу майнап чыккан эмес, кардиналдуу, принципиалдуу чечимдер кабыл алган эмес. Кыскасын айтканда, Кыргызстандын 4 президенти тең Кумтөр маселесин толук кандуу аягына чыгарып чечүүгө күчүн эркин топтой албай эле кете беришиптир. Комиссия түзбөгөн жалгыз президент Отунбаева Роза Исаковна эле болуптур. Бирок Роза Исаковна деле убактылуу өкмөттүн бир декретин аябай туруп, бир декрет менен Кумтөрдү улутташтырып салса болмок эле. Кумтөргени туш болгон тарыхый адилетсиздиктин жоюуга, элдин мүдө талабын аткарууга биз бийлик өкүлдөрү азыр дагы бир мүмкүнчүлүк алып отурабыз. Ушул жерден 2012 жылдын 3 октябрында митингде чогулган элдин алдында ошол кездеги парламенттин депутаты Садыр Жапаровдун сүйлөгөн сөзүн дагы келтире кетейин. Кыргызстанда болгон саясатты эл жазайт. Кумтөрдүн тагдырын эл чечиш керек. Эгерде Кумтөр мамлекеттин кызыкчылыгын эчтеш керек деп бүгүн чечим кабыл алсаңар, биз аны бүгүн чечишибиз керек. Эгер жок, күтө турайлы, уурулардан түзүлгөн өкмөттүк комиссия өзүнүн жыйынтыгын чыгарсын десеңиздер, анда күтүп турайлы. Эмне үчүн? Алар азыр 3 топ түзүп жатат. Алар бир нече айдан кийин жогорку кеңешке чыгып, экспертиза көрсөттү, Кумтөрдү ала албайт экенбиз деп айтышат. Азыр коопсуздук кызматынын жетекчисинин орун басары Кумтөр боюнча 92 жылдан тартып түзүлгөн келишимдердин баары мыйзам бузуу жолу менен биздин саналуу чиновниктердин кызыкчылыгы үчүн түзүлгөн деп айтып жатат. Бирок бул сөз чаңда эле калып калат. Бул сөзгө эч ким көңүл бурбайт. Себеби президенттер баш болгон, премьер-министрлер төш болгон атка минерлер эчак эле драконго айланып кетишкен. Кумтөрдүн артында сиздердин келечек турат. Кумтөрдүн артында сиздердин тагдыр турат. Кумтөр элге өтсө, мамлекеттин келечеги болот. Бизди итке минген кедейсиңер дешсе, эгерде 2012 жылы 6 минген кедей болсок, 20 жылы уу калдыктарды минген кедей болобуз. Тагдырдын буйругу экен, 2012 жылы эл алдында ушул сөздөрдү айткан адам азыр өлкөнүн мамлекеттик башына келди. Президент Садыр Жапаров 12 жылдын өзүнүн позициясынан тайган жок. Ошол позициясында турат. Мамлекеттик комиссиясы сунуш кылган чечимдерин жогорку кеңеш бекитсе, жоопкерчиликти кошо алганга, ал чечимдердин аягына чейин аткарылышын камсыз кылууга даярмын деп турат.